мега долбоорлордун бири болгон Ала Тоо Резорт тоо лыжа базасы ал жака бара турган жолдун узундугу Каракол шаарынан жалпысынан 60 чакырымды түзөт. Биз азыр Зындан айылы менен Жыргалаң айылынын ортосунда турабыз. Бул жерде 14 чакырым жолду салуу иштери кызуу жүрүүдө. Onun içinden 14,5 çakırım yoldun где-то 4,5 çakırımı 4 ülkeli olup salınat da. 9,5 çakırımı 2 ülkeli olup Жыргалаң айылына чейин барат. Быйылкы планыбызда şu 7 çakırım yoldu. Кудай буюрса 2026 ve 2023 yıl güz mezgiline чейин өткөрүп беребиз деген, жумушту бүтүрөбүз деген планыбыз бар. Андан сырткары ошол эле Каракол Тол лыжасына баруучу жолдун альтернативный жолу бар. 8,5 чакырым жол. Ал дагы азыркы учурда жумуш кызуу жүрүп атат. Аны 2026 күз мезгилине чейин бүтүрөбүз деген үмүттөбүз. Учурда техника жетиштүүбү учурда бул жерде? Азыркы учурда биз иштеп аткан, биз турган учурда ушул объектиде где-то бир 18-20 чакын коо иштеп атат. 3-4 эскалатор иштеп атат. Автогрейдер, каток, техникалардын баары азыркы учурда жетиштүү. Карьерлер чечилген, жумуш уже кызуу жумуш жүрүп баштады. Ошол менен чогуу эле долбоору дагы чогуу иштелип чыгып атат да. Ушул жерде топосъемка иштери, калган иштери дагы чогуу биргеликте жүрүп атат. Анын үстүндө жумуш үстүн дагы Кыргыздор Транспроект техника институтунун балдары ушул жакта көзөмөл кылып, ар бир материалды, жумуштун сапатын, жумуштун объемун бүт көзөмөл кылып атышат. Бул жол биздин байкашыбызча баягы Зындан айылынын кире беришинен бүткөн жерден башталат экен, Ал жерден Жыргалаң айылына чейин жалпы 14 чакырым түзөт да, Ооба. Мисалы, ошол жанагы сиз айткандай Зындан айылынан бери Зындан айылына чейинки жана жогоруда айтып кетпедикпи, Караколдон бери карай Зындан айылына чейин 45 чакырым жол, бул өзү 4 полоса болуп, азыркы учурда долбоору жүрүп атат. Ал 4 полосалы болот. Ошол Зындан айылынан өйдө карай 14 чакырым, Кудай буюрса быйыл 7 чакырым өткөрдү.